акыркы 3 жылда Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшү активдүү инвестиция жана мамлекеттик колдоонун натыйжасында өсүүнүн темптерин жана негизги тармактарынын кеңейишин көрсөтүүдө. Быйыл 100 жылдыкка карата 100 ишкананы ишке киргизүү демилгебиз күчтүү түрткү болду. 2023 жылы жалпы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 482,8 миллиард сомду түздү. Ал эми 2024 жылы 690 миллиард сомго жетет деп турабыз. Цемент менен өзүбүздү толук камсыздоого жетиштик. Ал үчүн Азия цемент кеминде жана Ивановкада Теректаш клинкер жана цемент завод өндүрүү ишке кирди. Бу түндүктө цементке болгон муктаждык 2,2 миллион тонна болсо, эми заводдордун кубаттуулугу түндүктө 4 миллион тоннага жетип калды. Камбар ата сыяктуу долбоорлорду салууга өзүбүздүн цемент колдонулат деп ишенебиз. Биз эми курулушта арматура, темир материалдар менен камсыз кылууга жетишибиз керек. Ал үчүн Кыргыз геологиясы тарабынан жетим кенинде дагы бөлөк кен жерлерде чалгындоо иштери жүрүп жатат. Биз металлды өзүбүздүн республикада чыгарышыбыз керек. Кыргызстанда биринчи жолу автоунаалар чыга баштады. Бул багытта Сокулукта Алтын Тулпар унаа курулуш заводу ишке берилди. Москва районунда Тулпар Моторс иштей баштады. Бишкекте ТНК Шумкар сыяктуу оор жүк машина чыгарыштуу заводдор ишке берилди.